Арбаңыздар, ардактуу агайлар, эжейлер, урматтуу окутуучулар, доценттер, профессорлар, жалпы билим берүү тармагынын кызматкерлери, кадырман замандаштар. Билим берүү Кыргызстандын жарык келечегинин стратегиялык фундаменти. Билим берүү системасы күчтүү жана замандын талабына шайкеш болсо, атандаштыкка жөндөмдүү экономика, адилеттүү коом жана туруктуу мамлекет курулат. Анткени мугалим адамга билим, тарбия берип, коомдо агартуу ишин жүргүзөт. Демек, дал ошол жарык келечектин алтын өзөгү сиздердин, мугалимдердин колунда. Ошондуктан биздин мамлекеттик саясатта билим берүү негизги артыкчылык катары аныкталган. Сиздердин кесиптик расмий майрамды келечектин майрамы деп белгилейбиз. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтин жана жалпы министрлер кабинетинин атынан билим берүү кызматкерлеринин күнү менен чын дилимден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Биринчи бала бакчалар жөнүндө айтсам, элибиздин саны 7 миллиондон ашты. 1 жаштан 6 жашка чейинки бөбөктөргө кам көрүү мамлекеттик камкордук болуп саналат. 2025 жылы бала бакчалар менен камтуу көрсөткүчү 44,3% түздү. Бул мактаныч эмес. Бирок 2020 жылдагы 22%дык көрсөткүчкө салыштырмалуу 2 эсеге жакшырганын тастыктайт. Ал эми дүйнөлүк статистиканын стандарты менен карасак, анда 3 жаштан 6 жашка чейинки балдарды бала бакчалар менен камтуу 60%дан ашкандыгын баса белгилеп кетем. Мына Давдур Шалшейин чогулуштун алдында эле айтты, биз 50%га жеттик деп. 50%га жетиптирбиз. Бала бакчага барган балдардын саны 257 миңден ашты. Акыркы 3 жылда бала бакчалардын саны 400 жаңы мекемеге көбөйдү. Акыркы 2 жылда мурда башка максаттарга колдонулган 25 имарат кайтарылды. Алардын 15-и азыркы учурда иштеп жатат, калгандары мына бүгүнкү күндө оңдолууда. Өкмөттүк акселератордун алкагында үй түбүндөгү бала бакчаларды ачууга бүт аймактарга кеңири уруксат бердик. Мындан ары көп патрулдүү турак жайлардын 1 жана 2 кабаттарына бала бакчалар кошо салынат. Жаңы курулуш стандарттарын жана санитардык талаптарды бекиттик. Урматтуу замандаштар, камтууну 2030 жылга чейин 80%га жеткиребиз. Ал үчүн жыл сайын 200дөн кем эмес бала бакчалар ачылат. Баланы кичинекей кезинен базалык көндүмдөргө, социалдашууга тарбиялап, мектепке даярдап, эрте курагын өнүктүрүү, билимге эрте жетүү ар бир балага жашоодо күчтүү пайдубал болот. Бала жылмайса, аалам жылмаят. Балдарыбыз бактылуу болсун. Башкысы Монтессори методикасы, Вальдорф педагогикасы сыяктуу биздин да улуттук наркты алып жүргөн тарбиячыларга күч кубат каалайм. Кадырлуу мугалимдер, бүгүн мектептердеги абал көптөн бери топтолуп келген көйгөй. Анткени биринчиден инфраструктура демографиялык өсүшкө даяр эмес болчу. Окуучулардын саны орто эсеп менен 1 миллиондон 1 миллион 536 миң окуучуга чейин көбөйдү. Шаардашуу жана ички тышкы миграциянын айынан калк Бишкек жана башка биздин чоң шаарларыбызга топтолду. Бишкекке 2023 жылы 15 мектепти бир сезондо курдук. Андан бери дагы бир нече мектеп ачылды. Бирок бул да Бишкек үчүн жетишсиз болууда. Мен 2026 жылга белгиленген президенттин тапшырмасын расмий жарыялап коеюн. 2026 жылы Бишкекке жаңы 20 мектеп салынат. Ошутко 10 мектеп, Манаш шаарына 6 мектеп салынат. Чүй облусунда дагы ички миграция бизде көп. Чүй облусунда бүгүнкү күндө 15 мектеп курулуп жатат. Ошону дагы биз акыр аягына чейин чыгабыз. Башка дагы региондордо жана 2-3 смена окуп аткан жерлерге биз дагы жаңы мектептерди эмдиги жылы салып беребиз. Бул бир жагынан балдарыбызга жакшы болот, өзгөчө башталгыч класстар үйүнө жакын мектепте окушат. Бала жөө же жок дегенде велосипед менен коопсуз көчөлөр аркылуу мектебине жете алгандай шарттар түзүлөт. Экинчиси,
окуу программалары 12 жылдык окууга өтүү реформасы. Бул табигый жана зарыл процесс. Натыйжада башка балдар, башкача коом жана өлкө калыптанат. Биздин балдар тез өзгөргөн дүйнөдө тең атаандашы жашай алат. Кабыл алынган алтын казык программасында STEM сабактарга, тактап айтканда, илим, технология, инженерия жана математика менен айкалышкан сабактарга өзгөчө басым жасалат. Билим берүү системасын санаттештирүү күчөтүлөт. Бүт окуу китептери электрондук китепканага киргизилет. Мамлекет быйыл биринчи жолу мамлекеттик бюджеттин эсебинен 1 миллиард сомго жакын каражат жумшап, окуу китептерин Кыргызстанда Учкун басмаканасынан чыгарды. Мындан ары окуу китептери үчүн эч кимге көз каранды эмеспиз. Бул жагынан алганда министрибиз Доктургүл Шаршеевна абдан катуу иштеди. Стандарттарды жазды, программаларды иштеп чыкты, окуу китептерин чыгарды, мугалимдерди даярдады. Президенттин ар бир мугалимге ноутбук деген тапшырмасын аткарып жатышат. Баары параллелдүү жүрдү. Бул системалуу зор эмгек экендигин баса белгилегим келет. Үчүнчүсү, мугалимдер. Сиздер боюнча айтсам, мен ушул жерден биздин урматтуу президентибиздин сөзүн кайталап кетейин. Сиздердин ат көтөргүс эмгегиңиздер мамлекет тарабынан татыктуу бааланууга тийиш. Жаңы мектептер, жаңы китептер, жаңы усулдук программа менен катар эмгек акыңыздарды да көтөрүп беребиз. Министрлер кабинеттин төрагасы катары айтып коеюн, азыр бул тапшырманын үстүндө иштер башталды, эсептер чыгарылып жатат, тийиштүү каражаттар каралды. Буюрса 2026 жылдын 1 апрелинен баштап биз мугалимдердин айлыктарын көтөрүп беребиз. Кадырлуу замандаштар, лицей, колледж, училище сыяктуу баштапкы жана атайын орто кесиптик билим берүү системасына 12 жылдык алтын казык программасы трамплин болуп берет. Конституцияда билим алуу милдеттүү экендиги жазылган. Мурда 9 класс негизги ченем катары каралса, кийин толук орто билим концепциясы киргизилген. Жогорку класстар адистешүүгө өтүшү керек. Ошондуктан милдеттүү билим берүүнүн мөөнөтүн оптималдаштыруу маселеси дагы каралат. Эртелеп кесипке жана көндүмдөргө ээ кылуу лицей менен колледждердин кадырын жогорулатат. Жыл сайын көптөгөн кесиптер жок болуп, жаңы кесиптер жаралууда. Жаңы кесиптер жаңы билимди, анын ичинде санарипти так билүүнү талап кылууда. Кылым жашасаң, кылым оку деген сөз реалдуу турмуштун талабына айланды. Азыр да бул лицей, колледждерге окугандардын агымы көбөйүп бара жаткандыгы бизди кубандырат. Элибиз жумушчу кесиптердин да кадыр баркы жогору экенин, башкысы ушул кесип ээлерине суроо талап көп экенин жакшы түшүнүп калды. Өлкөгө жумушчулар да керек. 48 дирижеров и 1 старый скрипач дегенде бизде болбош керек. Сиздер чыныгы доордун 4 кадрларын даярдап жатасыздар. Ийгилик сиздерге. Кадырлуу жогорку окуу жайлардын окутуучулары, доценттер жана профессорлор. Борбордук Азия бир кезекте илим менен билимдин ордосу болуп турган. Математика, астрономия, медицина Европага караганда 5 кылым алдыга озуп, Авиценнанын жылдызы жанып, алгебра илими ушул биздин чөлкөмдө пайда болгон. Билимдин кутуу үчүн Баласагын шаарына чар тараптан акылмандар агылып келип турган. Билим мамлекеттердин тагдырын аныктайт. Мыкты врачтар, жаратман инженер, күчтүү химиктер жана башка жогорку квалификациялуу адистер кайсы өлкөдө көп болсо, ошол өлкө ошончолук күч кубаттуу болот. Бүгүн жогорку билим берүү жаатында орчундуу жакшы жаңылыктар болууда. Университеттерибиз эл аралык статустарга көтөрүлүүдө. Мамлекетти күтүп отурбастан өздөрү жаңы имараттарды салууга киришти. Материалдык техникалык базасы жаңырууда, күчтөнүүдө. Ошол эле учурда академиялык жетишкендик, академиялык сапат жана академиялык чынчылдык өкүм сүрө баштаганы сезилүүдө. Биздин жогорку окуу жайларыбыз Азиядагы жана дүйнөдөгү университеттер менен ат салышууда. Кыргыз мамлекеттик техникалык университети жана Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы Азия рейтингиндеги алдыңкы 351 орунга кирди. Ош мамлекеттик университети Евразия билим берүү мейкиндигиндеги университеттердин эл аралык рейтингинде алдыңкы 3-түккө кирди.
Борбордук Азиядагы университеттердин рейтинги боюнча Кыргыз мамлекеттик техникалык университети 19-орунга ээ болду. Ошону менен биздин 5 университет 4-муундагы 4 университеттердин катарына татыктуу кирди. Жогорку билим берүү системасы боюнча мамлекеттик саясат бул квалификациясы жогорку адистер менен ошол квалификацияны талап кылган жумуш орундарынын ортосундагы диспропорцияны жок кылуу. Натыйжада коомубуз күткөн натыйжага иш жүзүндө жетүү болуп саналат. Кадырлуу замандаштар, азыркы мезгилде 300 миң даана 300 миң балдар бакчасына барат. Мектептерде 1,5 миллион окуучу окуйт. 200 миңден ашык студент жана 100 миңден ашык лицей, колледж окуучулары бар. Башкача айтканда 2 миллион жаранарыбыз сиздердин колуңуздарда. Алардын билигине билим коюп, чырактай жандыруу керек. Ар бир окуучуга, студентке уникалдуу талант, табигый алмаз катары кароо керек. Аларды жаркыраган бриллиант кылып чыгарсак деп каалайт элем. Толубай сынчы тулпардын тулпар экенин бир карап билген. Сиздер биздин балдарды алысты чукаган тулпар, чабыты бийик шумкар кылып таптап, эмгек жолуна чыгарасыздар деп ишенебиз жана күтөбүз. Бул узак жол. Ырыс алды ынтымак. Биз бул жолду ынтымакта биргеликте басабыз. Сиздерге бекем ден соолук, чыдамкайлык жана татыктуу окуучуларды каалайм. Дагы бир жолу майраңыздар менен куттуктайм.